Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дүйнө чемпионатындагы ийгилик үчүн кыргыз балбандарына автоунаалар тапшырылды. Кыргызстандык балбандарды дүйнө чемпионатындагы жогорку жетишкендиктери үчүн федерация унаа менен сыйлады. Кыргызстандын күрөш федерациясы 17-23 сентябрда Хорватиянын Загреб шаарында өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы боюнча байге ээси болгон спортчуларды жана Ю-23 категориясындагы күч сынашкан балбандарды жаңы кытайлык Чанган электромобилдери менен сыйлады. Бул тууралуу агенттик уюмдан билдиришти. Күмүш медалды Бекзат Алмаз уулу менен Айпери Медет кызы утуп алышса, коло байге Эрназар Ахматалиевке, Асан Жанышевка жана Нурзат Нуртаевага ыйгарылган. Мындан тышкары унаа менен эркин күрөш боюнча улуттук форма команданын башкы машыктыруучусу Азат Мирахимов да сыйланды. Ал ошондой эле Нурбек Изабеков жана грек-рим күрөшү боюнча мурдагы башкы машыктыруучу Уран Калилов менен бирге кыргыз күрөш мектебин өнүктүрүүгө жана дүйнөлүк деңгээлдеги спортчуларды даярдоого кошкон салымы үчүн акчалай сыйлыкка татыды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Ташкөмүрдө көп батирлүү ипотекалык үйлөр пайдаланууга берилди. 31 октябрда Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарына караштуу Кызыл Алма айылында 96 батирлүү ипотекалык үйлөр пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык аталган үйлөр алгачкы жолу мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан толук реконструкциядан өткөн. Аземге УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Жалал Абад облустагы өкүлү, президенттин иш башкармалыгынын башчысы, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы катышкан. Камчыбек Ташиев Аземде сүйлөгөн сөзүндө жаңы турак жай ээлерин куттуктап, бул иш-чара мамлекеттин жарандардын жашоо шартын жакшыртууга, социалдык туруктуулукту камсыздоого багытталган маанилүү кадам экенин белгилеген. Садыр Жапаров 92 студентке президенттик стипендия тапшырды. Президент Садыр Жапаров 31 октябрда жогорку окуу жайлардын студенттерине президенттик стипендия тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык жогорку окуу жайлардын 92 студенти өлкө башчынын колунан 60 000 сомдон алышты. Президенттик стипендия бул жөн гана материалдык колдоо эмес, муну менен биз окуу жайлардын илимий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон, илимге, чыгармачылыкка умтулган, коомдун жашоосуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган студенттерге шык берүүнү каалайбыз. Силердин бүгүнкү игилигиңер профессордук окутуучулар курамынын мээнетинин, ата-энелердин ар тараптуу колдоосунун жана өзүңөрдүн билим алууга болгон ынтызарлыгыңарды үзүрүү, деди ал. Садыр Жапаров ошондой эле өлкөнүн билим берүү системасын эл аралык талаптарга жооп бергидей кылып жаңыртуу иштери жүрүп жатканын белгилеп, студенттердин дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүү болуусуна шарт түзүү аракети көрүлүп жатканын кошумчалады. Өлкө башчы аламдашуу айдыңы терең билимди гана эмес, жаңы технологияларды тез өздөштүрүүнү, креативдүү заман агымы менен тең жашоо жүгүртүү билүүнү талап кылып жатканын белгилеген. Азыр алдыга умтулуу, жаңы табылгаларды үйрөнүү, илимий ачылыштарды жасоо, алардын негизинде жаңы идеяларды ишке ашыруу эң маанилүү артыкчылыкка айланды. Азыркы тапта жаңы технологияларды, жасалма интеллекттин пайдалануу менен IT стартаптарды демилгелөө, агрардык чөйрөдө экологияда инновацияларды түзүү, медицинада нанотехнология, биотехнология жана ген терапиясы менен ооруларды алдын алуу, экономикада жаңы экономикалык модельдерди, бизнес стартаптарды сунуштоо, инженерияда акылдуу системаларды куруу, билим берүүдө жаңы ыкмалар менен окутууну жакшыртууга заманбап сунуштарды даярдоо, көркөм-өнөр жана маданиятта дижиталдык искусство, мультимедиа менен улуттук мурасты айкалыштырып жайылтуу, экотуризм аркылуу өлкөнү дүйнөгө таанытуу, коргоо жана коопсуздукту, кибер чабуулдарга каршы системаларды ойлоп табуу жана башка маселелер кууч турат. Сиздер ушул сыяктуу тармактардын баарында жаңы инновацияларды өздөштүрүү менен өлкөбүздү алдыга жылдырсаңар, деди Садыр Жапаров.
шибер каган жыргалга бөлөп сезимди үнүңдү уксам ырдаган колуңа гүлдөн дестелеп көрүнө калсаң жылгадан эй көбүртүп булак толкунун ой аңкагы аксаң шыңгырап билдирип жайлоо шокомон сайраса торгой сайраса торгой сайраса торгой кура Ишканабыздын балыкчы өткөл базасында Кумтөр кен жайынын өзгүлтүксүз ишин камсыздаган күжүрмөн адамдар эмгектенет. Алар кимдер? Алар миллиондогон чакырым татаал жолду тоо ташты кабагым кашым дебей багындырган, өз ишин жан дили менен аткарган улуу жолдун алмашкыз баатырлары, ардактуу кесиптин ээлери болгон айдоочуларыбыз. Бир караганда алардын жумушу миңдеген тонна жүктөрдү бир жерден экинчи жерге жеткирип койгондой оңойлтон көрүнүшү мүмкүн. Бирок айдоочулардын эмгеги, жасаган эрдиги өлкө үчүн ополтоодой. Тайманбас, кайраттуу бул адамдарсыз алтын өндүрүү ишин элестетүү таптакыр мүмкүн эмес. Алар аптаптуу ысыкка, ызгардуу суукка карабай, күнү түнү өз милдеттерин жогорку жоопкерчилик менен аткарып келишет. 4000 метр бийиктиктеги Кумтөр кен жайына чейин тынымсыз каттаган биздин шопурлар бир жылда 3 миллион километр жолду айдап өтүшөт. Бул деген жер планетасын 40 жолу айланып өткөнгө барабар. Элестетип көрүңүз, бул эмне деген аралык? Өндүрүштүк процессте алардан кем эмес жумушту Кумтөр кен жайындагы самосвал, вахтовка жана экскаватор айдоочулар аткарышат. 100 миллиондогон тонна тоо ташты ордунан жылдырып, тагылган милдеттерин жогорку уюштургандык менен өтөөсүнө чыккан алардын эмгегин кадимки оркестрге салыштырсак болот. Кумурскадай тыным албай иштеген техникалардын бардык тетигин тескеп турган механиктердин, жалпы эле техник адистердин да ат көтөргүс аракетин айтпай кетпесек болбос. Темирди майыштыра кармаган, колдору кара, жүрөгү ак бул адамдар көрүнбөс фронттун анык баатырлары. Ал эми алыс жолду жакын кылып, компания кызматкерлерин Кумтөрдүн бардык объектилерине аман эсен жеткирген жүргүнчү ташыган айдоочуларыбыз да зор алкышка, сый урматка татыктуу. Ар бир кызматкер өз ролун так билген бул синергетикалык процессте бардык иш-аракет мекенибизди гүлдөтүп өстүрүүгө, Кыргызстаныбызды бакубат, бай өлкөгө айлантууга багытталган. Силер багынткан ар бир чакырым менен мамлекетибиз жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, жаңы ийгиликтерге жетише бермекчи.
ак кызматыңар, адал эмгегиңер үчүн силерге таазим кылабыз. Ташиев 3 коңшу өлкөгө чек арачылар керек болбой калышы мүмкүн экенин айтты. Жакында биздин чек арада чек арачылар керек болбой калышы мүмкүн. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев Өзбекстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрүнө кайрылып жатып айткан. УКМКнын төрагасы 3 мамлекеттин чек арасы такталганын белгилеген. Мүмкүн эле өзү кол кабыш кылар, мамлекет башчылар Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ынтымак достукта эле жашай бере турган шарт түзүп беришти. Башка жолубуз жок, деди ал. Манас шаарында КМШнын чек ара аскерлеринин командачылар кеңешинин 91-отуруму өттү. Анда коопсуздук маселелери талкууланган. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында $15,000 керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондо эле кызык калбады. Акыр күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласыздан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Ош Сары Таш Эркештам жолунда кырсыктан 5 адам мүрт кетти. 30-октябрда Ош Сары Таш Эркештам автоунаа жолунун 78-чакырымында болгон жол кырсыгынан 5 адам мүрт кетти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынан Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаанын 68 жаштагы айдоочусунун жүрөгү кармап калган негиз болгон. Ал каршы тилкеге чыгып кетип, оор жүк ташыган унаа менен кагышкан. Кырсыктан машиненин айдоочусу жана 56-48-41-37 жаштагы жүргүнчүлөр да каза болду. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5193 жол кырсыгы атталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7964 киши жаракат алган. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22,3%га көп. Президент энергетика тармагынын карызы 25 миллиард сомго чейин азайганын айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясынын импорттоо айгаларын кайталап, өлкөнүн энергетика тармагынын карызы 25 миллиард сомго чейин азайганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айткан. Кырда ал азыр 5 жыл мурункуга салыштырсак кыйла жакшы, туура айтасыз. 2021-жылдын башында энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сом же $1,5 миллиард түзгөн. Энергетика тармагындагы жасалган реформанын, коррупциянын жана уурулукту жок кылганыбыздын натыйжасында азыр болгону 25 миллиард сом карыз калды. Муну дагы кийинки жылдын аягына чейин толук кутулуп киреше алганга чыгабыз деп турушат. Болгону 5 жылда ушундай жыйынтыкка жетиштик, деди президент. Садыр Жапаров 2020-жылы январь айында президент катары ант берүү аземинде Кыргызстандын энергетика системасы тууралуу айтып, бул тармактын абалын катастрофалык деп баалаган. Президент 27-октябрда Жалал Абад облусундагы Каракөл ГЭСинин ачылышында Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын импорттабай каларын айтып, өлкөдө 40-ка жакын ГЭС жана кара кече көмүр кенине жылуулук электр борбору курулуп баштаганын кошумчалаган. Кыргызстанда 2023-жылы электр энергиянын керектөө 18,9 миллиард киловатт саат болот деп эсептелсе, электр жарыгын өндүрүү 7 айда 9,24 миллиард киловатт саатты түзгөн. Ушундан улам Кыргызстан күз-кыш мезгилине Казакстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан 4 миллиард 300 миллион киловатт саат электр жарыгын сатып алат. Эл ушул тапта электр жарыгы утур-утур өчүрүп жатканына нааразы болушууда. Энергетика министрлиги муну кышкы даярдык иштери менен түшүндүрүп келет. Акыйкатчы Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы экенин билдирди. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда өлүм жазасы балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштар боюнча маселени чечпейт деп эсептейт. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Анче Гравия жана буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушуда айтты. Акыйкатчы институту жолугушуда өлүм жазасын кайра кайтаруу сунушу, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын 2-факультативдик протоколунан чыгуу демилгеси талкууланганын билдирди. Маалыматка ылайык, акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын
30%га көбөйүп жатканын айтты. 2024-жылы Акыйкатчы институтуна түшкөн кайрылуулардын 64%ы сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгиледи. Биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын түшүнүп жатабыз, бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкердин жазадан качып кутулбасын кепилдеп, алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл, деди Акыйкатчы. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү Акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин, аны менен кошо өлкөнүн эл аралык аброюна да терс таасирин тийгизерин кошумчалады. Анче Грави Кыргызстан өлүм жазасын киргизсе эл аралык милдеттенмелеринен алыстай турганын айтып, жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт жана экинчи факультатив протоколдон чыгуу жолдору жок экенин билдирген. Ал бул келишимдерге кошулган өлкөлөр өлүм жазасына кайра кайтпай турган укуктук чечим кабыл алышканын эскертти. 27-сентябрдагы Сүкөл облусунда 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүргөндөн кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. 13-октябрда Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. 1998-жылы өлкөдө өлүм жазасына мораторий жарыяланган. 2007-жылы Жогорку Кеңеш аны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010-жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укук жөнүндө эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2020-жылкы баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Ташиев, Гөлбаев менен Матраимов убагында президенттин эскерүүсүн эске албаганын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаевди, бажы кызматтын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду убагында президент Садыр Жапаров чакырып, кылмыштуу иш-аракеттериңерди токтоткула деп айтканын кайталады. Камчыбек Ташиев кыргыз милициясынын 101 жылдыгына байланыштуу айрым кызматкерлерди сыйлоо иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө, бирок алар кылмыштуу иштерин токтотпогонун айтып, мыйзамдуу чара көрүү туура келгенин айтты. Мен силерге бир мисалды айтып берейин. Биздин бир министр мага ыйлап келген. Отурсам телефонума видео чалуу келди. Алсам ары жагында Гөлбаев отурат. Ушул жумуштарды бүтүрбөсөң азабың тартасың деген. Мен арыз жазып жумуштан кетем деди. Мен сага жооп берем, кызматтан кетпейсиң деп алып калып, мен чара көрүүгө милдеттүү болдум. Алар кимдер депутат болушу керек, кайсы партия өчүш керек, ким кайсы шаарга мэр болушу керек, ушул маселени да чечип калышкан, деди Ташиев. Атайын кызматтын төрагасы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү укук коргоо органдарын тоготпой, өзүлөрүнүн кишилерин УКМКга чейин жумушка киргизип койгон фактылар бар экенин, алар кызматтан алынганын кошумчалаган. Ошондой эле Кыргызстанда мындай топтор түп тамыры менен жок кылганын билдирген. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаев 2023-жылы 4-октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Камчыбек Ташиев бажы кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев менен Камчы Гөлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кийин алардын мафиясына байланышы бар деген 180ден ашуун киши мамлекеттик кызматтан алынганын билдирген. Анын ичинен 76 адам мамлекеттик бажы кызматынан кеткен.